Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу Атайын багыттагы полкунун түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына карата өтүп жаткан волейбол оюну боюнча күч түзүмдөр арасындагы облустун ачык биринчилигинин ачылыш аземине жогоруда аты аталган полктун Бишкек шаарындагы жетекчилигинен, ошондой эле Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдары катышты. Мелдештин уюштуруучулук жана демөөрчүлүк жагын колго алгандар Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун Жалал-Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын жетекчилиги. Бизге спецназга ар дайым көмөк көрсөтүп, жардам кылып жүргөн жетекчилер дагы көп бизге чет мамлекетке чыгып соревнованияга катышып, ар дайым барып келебиз тактический, практический соревнованияларга абсолютно токтолушка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бизди колдоп турат. Ар дайым спецназга и мекенди короочуларга не алып турат. И жана шаардын мэрине дагы Эрис Жалиловичке. Жана биздин жетекчи ички иштер башкармалыгынын Жалал-Абад областындагы Абитов Жеңишке, Эселеновичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бизди колдоп, ар дайым бизди жетелеп турушат. Бул ирет күч түзүмдөр арасындагы мелдеште волейболдук аянтчада топ сүргөн оюнчулардын бир тобу спорт шеберлери экендигин эске алган уюштуруучулар калыстык жагын аркалашты, сырттан келген кесипкөй волейболчуларга милдеттендиришти. Оюндар боюнча айтып өтсөм, жаштар арасында, анан 45 жаштан жогорку арасында эки тартипте бөлүнүп оюн өтүп атат. Өтө жакшы бул деген жылдын 2024 жылдын башында болуп атат. Ушундай оюндар болуп отурса, биздин Жалал-Абад облусунун жетишкендиктери жакшы болот болчу, көрсөткүчтөрү жакшы болот болчу. Анан жаш оюнчулар дагы бизге тартылат деген ойдомун да. Баса 2 күнгө мерчемделген оюндар 45 жашка чейинкилер арасында Жалал-Абад шаарындагы Жолболду Полотов атындагы номер 21 мектепте жана Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин спорттук залдарында. Ал эми 45 жаштан жогорку курактагылар Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун Жалал-Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын спорт комплексинде ойношууда. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Ахматов, Жалал-Абад шаары.